Сүрөттөрдө түркүн түстөрдү боюп өзүнүн ааламын чагылдырууга аракет жасап жаткан бул балдар Даун синдромуна чалдыккандар. Бул синдром бир кездерде жашы улгайган аялдар же жашы жете элек кыздар төрөгөндө наристеде пайда болуучу дарт деп айтылып келген болсо, бүгүнкү күндө дарыгерлер мындай божомолдорду четке кагып, муну геномдук патологиянын бир формасы экендигин айтып келишет. Негизи эле бул генетикалык оору болот. Негизи ар бир адамда 46 хромосом, 23 хромосомдук пара бар, 46 хромосом бар да. А Даун синдрому менен 47-21 парада дагы бир хромосом дополнительный, кошумча бир хромосом пайда болот дагы. 47 хромосом болот. Бул генетикалык, анан келип чыгуу себептери өтө такталбаган болот. Даун синдрому бар балдарды медициналык жол менен же кандайдыр бир жол менен дарылоо мүмкүн эмес, ал дарылоого жатпайт. Жардам көрсөтүү иретинде ошол биздин ар түрдүү келген симптоматикага гана жардам бере алабыз. Бул синдром тукум куубайт. Анын белгилери наристе туулгандан тарта билине баштайт. Мисалы, Даун синдромуна чалдыккан балдардын айрымдарынын баш сөөгүнүн формасы туура эмес өрчүп, мойну кадимки балдаркынан айырмаланып, кыска жана жоон болуп, бет түзүлүшү өзгөчөлөнүп турат. Мындай балдар жөндөмдүү болуп өсүүсү үчүн адистерге кайрылуу абзел. Бул балдарда баягы тонус төмөн болгондугуна байланыштуу тил дагы кеч чыгат да. Ошол логопедтер менен, дефектологдор менен, арт-тераписттер, ушул сенсордук өсүү өнүгүүсүнүн үстүнөн иш алып барган түрдүү адистер, педагогдор, психологдор ушулар менен тыгыз байланышта болуп иш алып барган болсо, бала толук өсүп өнүгүп кеткенге жөндөмдүү. Мындай синдрому бар балдар коомго канчалык эрте кошулуп, чөйрө менен кийлигишүүсү жакшырса, алардын өнүгүүсүндө жыйынтык пайда болот. Алгач үйрөнүп кетүүсүндө кандайдыр мүчүлүштүктөр болуусу ыктымал. Бирок кийинчерээк көнүп алгандан соң баарын жасай алышарын адистер белгилешет. Баягы стигма деп коебузбу, коомго кошкондон, алып чыккандан тартынып же бир эми мен ушундай балам төрөлүп калды деген ой менен үйдө кармап алган отурган болсо, анда бул баланы артка дагы көбүрөөк кошумча тартып коет да. Андан көрө алып келип адистерге көрсөткөнгө аракет кылыш керек. Ата-эне дагы аракет жасаш керек. Ал баланын өсүп өнүгүүсүндө башка балдар, өз теңдүү балдардыга кууп жеткенге, өз теңдүү балдар менен окуганга, өз теңдүү балдар менен садикке берип, ушундай өсүү өнүгүүсүнүн үстүнөн иш алып баруу аябай зарыл. Бир аз гана балага жардам бериш керек, аракет кылып. Бала өсүп өнүп, айтып атпаймынбы, көп балдар үй бүлө курганга, жогорку вуздарда окуганга жөндөмү болот. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоонун статистикасы боюнча дүйнөдө жылына ар бир 700 наристе Даун синдрому менен төрөлөт. Карындагы баланын генетикалык жактан бузулуусу анын ата-энесинин жашоо турмушуна, саламаттыгына, адаттарына көз каранды болбойт. Ошондуктан дарыгерлер наристенин денесинде ашча хромосомалар үчүн эч кимдин, анын ичинде ата-энесинин да күнөөсү жок деп эсептешет. Акмарал Маликова, Самат Сайдамат уулу, Арутан көрсөтүүсү.